Men özüm Bakıyatar rayonunun Kırgızstan ayılının kızı olum. Atam Turgunbek, apam Samat. Atam da iştü, apam da iştü bolgon. Atam da kolxozdун köp жакшы жумуштарын иштеди, бригадир болуп иштейди, учетчик болуп иштейди ал убакта ошо колхоздун жумуштарында. Кийин карыган мезгилде ошо эр чаап, өзүнүн устаканасы бар эле ошодо иштеп жүрдү. Апам болсо ошо кол өнөрчүлүк аябай жакшы эле уста эле, шырдак кылчу, алагиз кылчу. Биз да кошо отуруп апабыз менен ошо ийгиричи, шырдактарын шырып аларды үйрөтчү бизге дагы ошо сайма сайганды үйрөтчү. Алагистерин тээп, ошолордун баарын бышырганды үйрөттү. Ошо суу куюп, боёко салып, баарын ошо апабыз менен жүрүп, баарын чогуу жүрүп, чогуу көрүп, чогуу үйрөндүк апабыздан. Апамдын кол өнөрчүлүгүн өзүм ошо көздөп, анын жанында отуруп, баарын үйрөнүп, билип жүрүп, апам баардык нерсени кылганга ошо азыр ошо носкилерди токуйм, баягы ийгирип калган эме болсо, жүн болгон убактарда. Азыр болсо ошо апамдын ошо могу курактарынан кураганды үйрөнүп, ошо өзүм курап жүргөн курактарым бар, ошо курак төшөктөрдү курагам. Апаман ошо калган, апам бизге ошо чырдак алагистерди жакшы берди, себебизде деп. Ал убакта азыркы заманда ошо энчилеп берип, анан кийин жанагындай тиги неме дегендер бар эле да. Отко киргенде тияка бияка алып барып маяны өкүл энеси келип тандап кетпей дегендер бар эле да, ошолорго кетип калдым эле. Азыр жосо көрсөтүп ушул жерден баарын көрсөтөт элем, апамдын да кол өнөрлөрүнүн баардыгын. Анан алардын көзү өтүп кетти. Алардын нерсесинен калган жок, баары эскиди, азыр баары килемге өтүп кеттик, жаңы жашоого өттү. Ошо апам ошо мончокто ошо бала күнүндө апам дайыма ошо чөнтөгүндө жүрчү эле, ошо жыттуу болуп чөп. Ушул дайым ошо жанына жүргөнүн алып жүрдүм өзүм. Ошо көзүм карегиндей сактап, айыл да ушул апамдын немесин дайыма ошо үйүмө коюп, жыттап, ушуну көрүп, апамдан калган ушу деп алып жүрөм. Өзүм бияка турмушка чыктым. Турмушка чыкканда ошо Bakıyatar районунун кайта эле 1-май колхозуна чыккам. Ар жердеги кайненебиз иштүү аябай уста аял экен, курак кураган, төшөк кураган, тон тиккен аял экен. Алардын жанында да ошо тондорду, немелерди, терилерди ашатып, ал ошолор менен кошо өзүм апам да ашатчы, кайненем да ашатчы, ошондой тери кылчу. Анан жана анарлардын кабыктарын чыгарып, ошолорду кургатып, ошолорду кайтадан неметип, кайнатып, ошолордун сууна ашылган терилерди кайта ошону казанга салып алып, ошолор менен кошо сары өң түскө киргизчи, ошолордун баардыгын кайненебиз менен кошо жүрүп. Анын жанында жүрүп дагы туш кийиз кураганды үйрөндүк. Азыр эми туш кийиздер да тагылбай калды, көрсөтөйүн десек, туш кийиздер да жок азыр көрсөтө турган. Кайраны шап коюп, бүктөп тогултуп коюп койдук элек да. Анан кайтадан баягы терилерди ачып алып, айранын алып алып, анан кайта дагы жаңыртып эметишип элек да. Анан качан тери жумшарган убакыттан кийин, анан бир немеге, темирге илип алып, же жыгачка илип алып, анан ороктой нерсе менен момунтип отуруп алып, анан баларды аябай ашатат элек да. Анан аппак болуп, терисин эле баатпай аппак болуп сонбойт эле. Анан баягы кесип, баягы жараксыз жагын кесип, супара кылчы, супара тигип неме кылчы жанагы. Анан тонду ашаткан болсо, тондун немесин болсо, тигини кайнатып туруп, сарысын чыгарып, анан анын кабыгын сууга салып туруп, сабыга кайнатып, сары болгондо баягы терини алып келип ошого салганда, сары өңгө кирчү эле, ошодон тон бичилип, анан тон тигилчү эле да. Тигип калдыңызбы? Ооба. Канча тон тиктиңиздер? 2 тон тигилди ошо. Ал убакта тиги сыйлуу конокторго, анан немелерге анан көбүнчө жанагы чабандар тиктирчү эле да, кайненебизге келипчи. Анан ошолордун жанында отуруп, ошо бычкандар, немелерин тигип берип, анан жакаларын колго мындай тикчик да, жактарын аябай билгиспей колго тикчик да. Жөрмөппү? Жөрмөп баардыгын ошо ичине неметкенде. Өзүмдүн апам ошо бала күнүбүздө биз апам өзү аябай шырдакты көп кылчу, алагизди көп кылчу да. Анан баягы эл да заказ берет кылат, баягы неме кылып. Анан баягы биз тепкенден тажайбыз, баягы 3 кыз 1 эркекпиз да. Яны экөөм болсо кичинекей жашыраак. Анан баягы өзүбүзгө куракты кыздарды чакырабыз, балдарды чакырабыз. Анан курт беребиз дейбиз да. Анан баягы куртка келишет, баары неме кылышып. Анан ошо курттан кийин баягы келишип алам, курт боосторун салышып алам, баягы кийиз таптатып бир паста 1 сааттан ары бери бышырып коюп, анан кийиз базыш ошо менен кечичү эле да. Ошо бала күнүбүздө кызыктуу нерселерибиздин эсте калган нерселер ошо козу жайчык ал убакта баягы койлор талаа катышып кетип, анан козулар калат үйдө. Анан ошо кызыктуу окуялар ошо кыздар менен ошо классташтарым Нурасия деген, Мелкан деген, Талгат деген, Урмат, ошолор менен чогуу ошол жерге барып алып, козуларда жайчык кыздар менен отуруп алып, Өмү деген кыздарыбыз менен
Çok oturup bar oşellerden anan kim ba, kozu jayıp jüren kim ba, mandalaktardı kasıp jechik. Kozlarыбыз attardı koyupçuk. Ana senin kozun tigi kozu ketip barat degende kayсы ketip baratsa senin kozun атын ayt oşolor ketip barat dep kızıktуу күндөрдө ошолор менен өткөрдүк. Биздин класста 20 кыз бар эле да, 6 эркек бар эле. Анан бизди шайыр эжекен кыздар аябай бышчык деп, бизди колхоздо машина менен колхоздун тиги эмелерин алып барчу да, койлорун алып барчу эле да. Анан колхоздун койлорун баран ошол жерден жана жөлөктөрдүн терчү эле да. Элакта формабыз менен барабыз. Жат энеси урушпаптыр ошол убакта. Форманы деле кир кылбай эле барып эле. Ошол жерден баарынын колхоздун койлорун карап, жөлөктөрүн карап, колдобузга берип коет немелерди эле, печаткалар. Ошолорду кийип алам жөлөктөр ошол жерден кармаган жерден өлтүргүлө дейт, тербегиле деп, өлүп калат кой деп. Ошол жерден сыгабыз барып туруп. Анан дагы колхоздун эмне жумушу бар экенсе, биздики жөнөйт. Талаадан кызылча терилсе деле ошо МТФга барабыз. МТФга барып, уйларга кызылчаларды жеткизебиз. МТФсына барып. Адан келебиз ырдап, машинанын уйкусуна түшүп алып, аябай сонун ырдап, ошондон келебиз аладан. МТФларга барып да. Анан кийин жанагы кокуйдуп тиги талаа түстөгү жаман тикендер бар, нерселер бар, баарын ошону биздин класска алып барып эле да, баарын ошо биздин класстын кыздары аябай активдүү болчу да. Бардык ошо колхоздун жумушуна биз алып барып терек таттикчи, ошолордун да өрттөчү, көп нерсесин ошо биз мектепте ошо биз кылдык. Азыр мына Кыргызстанга баратканда Алек деген жер бар, дөңдөн чыгып аткан жерде. Ошонун бактарактарын баары ошолокта бизден ошо тигилген да, биздин балабызга тигилген. Адайында ылдыйраак жерде да дарактар тигилди, алар азыр жок болуп калыптыр. Жакында баратканда жок алардын баары. Ошолордун баарын ошо биз балабызга тиккенбиз да, ошонун баардыгын.